Мен Каримова Насихат Таировна Исраил Базаркулов атындагы номер 43 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими. Адабий окуу сабагы 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Анда бүгүнкү сабагыбызды баштадык, балдар? Азыр кайсыл сабак? Демек, баарыбыз окуу куралдарыбызды алып, сабакка даярбызбы? Анда сабакка киришебиз. Сабактын баштаардан алдын биз баарыбыз эмнени эске салып алышыбыз керек? Туура айтасыңар, алтын эрежени эске салышыбыз керек. Анда ким айтып коет, сабакта кантип олтурушубуз керек? Камила. Сабакка кол көтөрүп жооп берүү. Азамат, Камила, туура айтасың. Дагы кандай эрежелерибиз бар эле? Ким айтып коет? Нагима. Сабакта тынч отуруу. Туура. Кошуласыңарбы, балдар? Дагы ким айтып коет? Миржана. Мугалимди уга билүү. Азамат. Дагы. Сардар. Сабакка активдүү катышуу. Азаматсың, Сардар. Дагы кандай эрежелерибиз бар эле? Алмаш, айтып койчу. Сабакка тоскоолдук болбоо. Сабакка тоскоолдук болбоо. Туура айтабы, балдар? Кошуласыңарбы? Туура, Азаматсыңар. Демек, балдар, баарыбыз алтын эрежени эске салып алдык. Демек, баардык эрежени так сактайбыз, балдар? Анда сабакка киришердин алдын баарыбыз мээге чабуул жасап алабыз. Баарыбыз доскага карайбыз. Сүрөт менен берилген макалдарды табабыз. Биринчи макалды ким айтып коет? Фирдавс айтып койчу. Атаны көрүп ул өсөт, энени көрүп кыз өсөт. Туура айттыбы? Андан кийинки макалыбыз. Раяна. Билим алуу ине менен кудук казгандай. Туурабы? Туура. Андан кийинки макал. Бул макалды ким таап коет? Ханифа. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Демек, балдар, баарыбыз мээге чабуул жасап алдык, Анда сабакка киришсек, адабий окуу сабагынан өткөн сабагыбыздагы үй тапшырмасы эмне болду эле? Анда ким жооп берет? Миржана. Ай көк музо ай. Ай, көк музо, ай. Эмне кылып келгиле дедим эле, балдар? Окуп, түшүнүгүбүздү айтабыз дегенбиз, Баарыбыз окудукпу? Көк музо жөнүндө үй тапшырмасын кайталап алып туруп, андан кийин жаңы сабакка киришебиз, балдар? Анда, балдар, ким айтып коет? Азамат эжесине эмне белек бермек эле? Раяна айтып койчу. Азамат эжесине гүл белек кылмак. Ал гүлдөрдү эмне жеп салды, ким айтып коет? Айлин. Аны көк музосу жеп койду. Анткени ал гүлдөрдү колунун аркасында кармап бара жатты эле, эжесине ал жеп салды. Ал Азамат колунун аркасындагы гүлдү музосу жеп салганын билдиби? Жок, билген жок. Билген эмес. Туурабы, балдар? Азаматтын музоосуна жини келдиби, балдар? Камила. Ооба, жини келди. Эгер сен Азаматтын ордунда болсо, эмне кылмаксың? Мен Азаматтын ордунда болсом, музону урушпайт элем, себеби эшикте жаз мезгили, анан эшикте жай талалар гүлдөр менен толуп турат. Анан мен алардан терип эжеме берет элем. Сен ал гүлдөрдөн барып, кайра терип келип, эжекеңе белек кылмаксың, Силер дагы, балдар? Баарыбыз белек кылмакпыз. Окуя кайсыл мезгилде болгон деп ойлойсуңар? Ким айтып коет? Ильяс. Окуя жаз мезгилинде болгон. Окуя жаз мезгилинде болгон. Жаз мезгили силерге жагабы, балдар? Эмнеси менен жагат силерге, балдар, жаз мезгили? Бегимай? Жаз мезгилинде кооз гүлдөр өсүп чыгат. Кооз гүлдөр өсүп чыгат. Эң биринчи өсүп чыккан гүл кайсыл гүл эле? Ким айтып коет? Эльзада. Кар эригенден кийин биринчи гүл болуп бачечекей чыгат. Дагы.
Келген куштар кайсыл жактан учуп келишет балдар? Айнуру? Келген куштар суук жактан учуп келишет. Суук жактан жылуу жака учуп келишет. Анткени жазында күн жылый баштайт экен. Биринчи учуп келген канаттуулардан биз кайсыл канаттууну билебиз балдар? Сардар айтып койчу. Жаз мезгилинде биринчи болуп учуп келген канаттуу чабалекей. Азаматсыңар, туура айтасыңар балдар. Жаз мезгили баарыбызга жагат экен, балдар. Жазында айлана чөйрө жашыл түскө боелуп, гүлдөр чыгып, чөптөр өсүп, келген куштар учуп келип, айлана чөйрөбүздү шаңга бөлөйт экен. Анда мен силерге бир үндү коюп берейин балдар. Баарыбыз кулак түрүп, угуп көрөлүчү. Демек уктуңарбы балдар? Бул кайсы канаттуу деп ойлойсуңар? Ким айтып коет? Нурсезин? Бул канаттуу күкүк деп аталат. Бул канаттуу күкүк экен ай балдар. Бүгүн биздин сабагыбыздын максаты күкүк деген Зейнепти чыгарманы окуп, мазмунун талдап, топтордо иштейбиз. Макулсуңарбы? Андан кийинки силерге айтып койчу нерсе балдар. Алдыңарда мен уя жасап койдум. Уяга ар бир топ иштеп аткарган тапшырмаңардын жыйынтыгын баалоону өзүңөр баалайсыңар. Эмне менен? Бирден жумуртка менен баалайсыңар. Бирден жумуртка жакшы жооп берген окуучу жумуртканы уяга топтоп, жыйынтыгында топ баала канча жумуртка топтогонун санайбыз, балдар. Демек балдар, текстте айланма көнүгүүсүн билебиз, балдар. Баарыбыз текстти айланма көнүгүүсү менен окуп чыгабыз. Азаматсыңар балдар, окуп чыктыкпы? Анда дагы бир жолу доскага көңүл бурабыз балдар. Күкүк менен Зейнеп чомогу. Илгери бир куш жыгачтын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандарынын биринин аты Күкүк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Алар убагы келгенде чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Акыры учууга Күкүк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын күүлөп машыга башташат. Бир күнү Зейнеп канаттарын күүлөп, анан ордуна келип жаткан соң, Күкүк уягынын кырына чыгып, талпына баштайт. Бир кезде Күкүк кулап кетип, жердин жаракасына кирип кеткен экен. Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей, чыйпылдап чыркырап кала берет. Күкүк ошол бойдон дайынсыз жоголот. Кечинде Күкүк менен Зейнептин ата-энеси келип, Күкүктүн уядан кулап, жаракага кирип кеткенин угуп, артынан издеп жүрүшөт. Алар да жердин жаракасына кирген боюнча дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз Күкүк деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып, Күкүк деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Күкүк болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынгандан Зейнеп дей берет экен. Алар бири-бирин издеп, үн салышып сайрап, жолугарына жакын калганда таң атып кетет. Жер алдындагысы эртең издейинчи деп жалкоолоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо эми таң атсынчы дейт экен. Ошентип ушул кезге чейин экөө табыша албай жүрөт имиш. Демек балдар, Күкүк менен Зейнеп кандай кыздардан болуптур? Айлин айтып койчу. Акылсыз жана мээримсиз. Туура айттыбы Айлин? Демек алардын акылсыз отур Азамат. Алардын акылсыз болушуна ата-энесинин күнөөсү бар бекен? Ким айтып коет? Осмон жооп берип койчу. Алар эмне үчүн дегенде, апасы болсо, Күкүк бар сен сууап кел дегенде, атасы айтат, жок, Зейнеп алып келет деп аларды кичинекейинен баштап эле эркелетип коет. Аларды эмне кылып койгон? Абдан эркелетип коет экен, балдар. Демек балдар, баарыбыз чыгарманы түшүнгөн болсок, мен силерге топтук тапшырма беремин. Демек балдар, топтук тапшырмаларды аткарабыз. Мен силерге тапшырмаларды берем. Баарыбыз толтуруп чыгабыз.
Азаматсыңар балдар, тапшырмаларды абдан жакшы аткарып алдыңар. Анда эмесе баарыбыз эс алуу көнүгүүсүн жасап алайлы, балдар. Азаматсыңар балдар, эс алып алдыкпы? Анда кийинки көнүгүүбүз балдар, окурман театры. Ар бир сабакта биз чыгармадан кыскача инсценировка жасаганды билебиз, балдар? Анда ар бир топко тексттен бир кыска жерин алып аласыңар дагы, кыскача сахналаштыруу көрсөтөбүз. Күкүк кой кайры. Керек болсо өзүң кайры. Күкүк бар, суу алып кел. Сусасаң өзүң алып келип ал. Бар, отун терип кел. Өзүң алып келип ал отунду. Ошентип кыздар ыймансыз, бактысыз, акылсыз болуп чоңоюп калышат. Биз аларга окшобой ынтымактуу болойлу. Демек балдар, ошентип эмне үчүн күкүк деп аталып калыптыр? Алар ата-энесинин каргышына калып, мына ошондон бери күк деп бирин-бири издеп калышыптыр, балдар? Анда бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алыш үчүн баарыбыз доскага көңүл бурабыз, балдар. Бышыктоочу суроолор. Эмне үчүн өз жумурткаларын баспай калган күкүктөр? Ким жооп берип коет, балдар? Элзада? Алар анткени ата-энесинин каргышына калган. Алар ата-эненин каргышына калган экен, балдар. Ата-энени капа кылбаш үчүн кандай кыз болуу керек экен? Камил айтып койчу. Ата-энени капа кылбаш үчүн адептүү, акылдуу, ыймандуу кыз болуш керек. Туура айтасың, Азамат. Алар тил албаш болушуна ата-энеси күнөөлүүбү? Ким айтып коет? Нагима? Ооба, ата-энеси күнөөлүү, анткени аны кичинесинен эле эркек кылып чоңойтуп коюшкан. Ооба, аларды өтө эле эрке чоңойтуп коюшкан, Күкүк менен Зейнеп кандай кыздар болуптур? Ким айтып коет? Алмаш? Күкүк менен Зейнеп адепсиз, мээримсиз, ата-энесинин тилин албаган кыздар болушкан. Туура айтабы, Алмаш, балдар? Кошуласыңарбы? Азаматсыңар. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сабагыбыздын максатына жеттик деп билемин. Анда эмесе үйгө тапшырма, балдар. Кластер түзгөндү билебиз, Үйдөн Күкүк менен Зейнепке кластер түзүп келебиз. Андан кийин, балдар, мен сабактын башында берген баалоо жумурткаларын эсептеп, топтук баалоо жүргүзөйлү. Ар бириң канча жумуртка топтогонуңарды санап чыгабыз. Демек, балдар, кайсыл топ эң көп жумуртка топтоптур? Санап чыктык, Эң көп жумуртка топтогон топ бул Күкүк тобу экен. Күкүк тобуна Азамат. Андан кийинки топ Ынтымак тобу экен. Ынтымак тобуна дагы кол чабуулар. Андан кийинки тобубуз Зейнеп тобу. Азаматсыңар, сабакка активдүү катыштыңар. Демек, балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе, балдар, сабактын жыйынтыгында, акырында доскада инсерт билебиз, дайым эле иштейбиз. Билдим, сездим, түшүндүм. Бүгүн мен сабактан эмнени билдим, эмнени сездим, эмнени түшүндүм. Жазабыз, андан кийин чаттайбыз, Ушуну менен, балдар, сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.